Саламатсыңар балдар, математика сабагын баштайбыз. Математика сабагына даярданабыз. Математикага керектүү болгон окуу куралдарды даярдап, китебибиздин бетин ачып, номер 651-ди карайбыз. 8 адам 2 машинага бирдей бөлүнүп отурушту. Ар бир машинада канчадан адам бар? Демек, биз 8 адамды 2 машинага тең бөлүп отургазганда, ар бир машинада канчадан адам болгонун табышыбыз керек экен. Төмөнкү туйунтманын маанисин өзүбүз аныктайбыз. Номер 652. 16 яшик апельсин дүкөндөргө 4 яшиктен таратылды. Канча дүкөнгө апельсин таратылган? Сенин жообуңда дүкөндүн саны келип чыгабы же яшиктикиби? Кыскача шартын карагыла. Апельсин 16 яшик таратылды. 4 яшиктен канча дүкөнгө таратылды? Демек, биз канча дүкөнгө таратылганын аныктайт экенбиз. Чыгаруусун андан ары өзүбүз улантабыз. Жообун жазганды да унутпагыла балдар. Анда кийинки номер 653. Маселени биз алгач окуп түшүнүп алалы. Саанчы эртең менен 20 литр, түштөн кийин 25 литр сүт саады. 35 литр сүттү бала бакчаларга алып кетишти. Канча литр сүт калды? Туйунтма түзүп чыгар. Демек, биздин маселебиз сүт жөнүндө экен. Демек, ошол сүттү биз эртең менен жана түштөн кийин саап алыптырбыз, Жалпы канча литр сүт саап алганбыз? Ал белгисиз. Аны тапкандан кийин гана 35 литрди бала бакчага алып кетет экен. Анан канча литр сүт калганын биз табабыз. Эгерде сен төмөндөгүдөй туйунтма жазган болсоң, анда азаматсың. Жообун дагы толук жазганды унутпагын. Номер 654-төгү мисалдарды дептерибизге мамча түрүндө иштейбиз. Жана дагы өз алдыбызча математикалык тилде сүйлөп иштегенди, окуганды үйрөнөбүз. Кийинки номер 655. Бир банкада 10 туздалган бадыраң бар. Экинчисинде андан 4 бадыранга аз. 1 же 2 амал менен чыгарыла тургандай суроолорду коюп чыгаар дейт. Демек, кыскача шартын байкасаңар, мен бош сызыкчаны калтыргам. Демек, ал жерге биз суроосун жазып, андан ары чыгаруусуна өтөт экенбиз, Анда силерге үй тапшырма номер 656. Асан 6 банка ширени 3төн бөлүштүрдү. Ал канча бөлүккө бөлгөн? Туйунтма түзөбүз балдар. Анда силерге ийгилик. Кийинки сабактан жолукканча кош кыла.